Улам мырза мындай болду да. Баяндама бердиңиз, бирок баяндамада себебин айтпай койдуңуз да. Эмнеден келип чыкты? Сиз менен төрагага флагтын жакпай калган бүгүнкү күндөгү себебин айткан жоксуз да. Азыркы биздин туубуздун жакпай калган себеби айтпай койдуңуз. Бул идея сиздерден келип чыкты да, өзгөртүү. Ал идея жаралыш үчүн бир мындай себеп болуш керек да. Ошону эми аягына чейин айтып койсоңуздар болмок. Ушул себебин негизинде биз тууну өзгөрткөнгө, мыйзамга өзгөртүү алып келдик деп. Сиз азыр башка өлкөлөрдү мындай кылып пример кылып кеттиңиз. Мынча жолу алмашты, мынча депчи. А бирок себебин айтпай койдуңуз. Урматтуу Дастанбек Артисбекович, мен себебин айттым. Азыр дагы айтып өтсөм. Кыргыз Республикасынын биринчи айта турган нерсе, Дастан Артисбекович, сиздерге жакпай калса деп айтып атасыз. Бизге туу жакпай калды, андан кийин ошол жакпай калгандыктан биз тууну өзгөртөбүз деп аткан жокпуз. Дастан Артисбекович, ушуну мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын туусунун айланасында түндүк менен күн нурун көрүү аркылуу кабылдоодо күн караманын гүлүн же болбосо боз үйдөн чыккан жалын сыяктуу элестеткен түртүү интерпретациялар пайда болгондуктан ошону түздөн түз ушул күндүн нуру сыяктуу биз авторлор менен биргеликте сунуштап жатабыз. Анда мындай да, сиз ана физикалык далилдерге таянсак, же болбосо геометриялык далилдерге таянсак, күндүн нуру сиздер көрсөткөн желекте болуп тиет деген физикалык далил барбы анда? Ушундай тик келип күндүн нуру чыгат же тиет деген. Дастанбек Артисбекович, Физикалык далил жок да. Биз ар бир көрүнүштү өзүбүздүн көз карашыбыз менен восприятие кылабыз. Биз түшүнүп турабыз. Аталган тууну чындыгында мына 30 жылдан ашуун эгемендик алгандан бери аталган ушул биз кабыл алган биздин ошол учурдагы жогорку советтин депутаттары кабыл алынган туу албетте мына канчалаган муунга сиңип калган, жан дилибизге сиңип калган ушул туунун астында эгемендүүлүктү алып көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатабыз. Бирок мындан ары дагы биз аракетти күчөтүшүбүз керек. Биз бул тууну өзгөртүп кетсе, же болбосо сиз айткандай физикалык бир көрсөтмөлөргө таянып аткан жокпуз. Жок, сиз жана башында айтпадыңызбы? Азыркы желектин нурун күнгө салыштырдыңыз да? Күндүн нуру андай тийбейт деп. Азыркы сиздер көрсөтүп аткан сиздердин вариантыңыздарда күндүн нуру мындай тиет дегенден кийин мен айтып атам да. Тик тиет дегендей маанилүү айттыңыз да. Ал ошону мен физикалык далил барбы ошо күндүн нуру ушундай тиет дегендей? Анткени сиздер маалыматты ошондой берип атпайсыздарбы? Ошол жака таянып берип атасыздар. Анан ошол үчүн ушул суроо жаралды да. Анан кийин бир нерсени дагы айтып өтүшүбүз керек, Дастан Артисбекович. Тууну өзгөртүү деген сөз тууну алмаштыруу деген маанини билдирбейт да. Биз өзгөртүү же болбосо толуктоону, тактоону киргизип атабыз. Андан кийин эми сиз мына физикалык деп атасыз, эми албетте аны тууну өзгөртүүгө эч кандай бир физикалык далил же болбосо кандайдыр бир андай бир интерпретацияда талкуулоого кечиресиз мырза, сиздер эми азыркы тууну күн карамага теңеп койдуңуз да, жана өзүңүздүн сөзүңүз менен. Күн карамага теңеп койдуңуз да, мындайча айтканда. Эми мындай да, тууну өзгөрткөн жокпуз деген мааниде дагы айттыңыз да, бирок өзгөрүп атпайбы? Мына азыр карабайсызбы, бул 30%, 40% өзгөрүп кетти. Мына туунун түндүктүн азыркы турганы 3 жыгачтан турат, туурабы? Сиздердики 4 болуп атат. Туура. Основасы, эң основасы өзгөрдү бул жерде. Бул чоң өзгөрүш. Чоң өзгөрүш. Основасы өзгөрүп атат. Боз үйдүн түндүгү болгон основасы өзгөрүп атат. Бул ушул. Биз биринчи ушу түндүктү боз үйдө жатканда ошону көрөбүз да. Ошонун негизинде мына азыр авторлор да айтып атпаш керек. Ушудан алып чыккан да. Эң биринчи көрүнгөн жатканда түндүк ошол көрүнөт. Основасы 3 турса, сиздер 4 кылдыңыздар. Туура. Анан кийин күндүн нуру мындай берилбейт, мындай буйталанып берилбейт, тик берилет деп тик кылдыңыздар. Мына сиздердин вариантыңыздар. Бул уже чоң өзгөрүш. Буну биз тууну алмаштыруу деп эсептебейбиз. Буну толуктоо жана өзгөртүү деп сунуштап жатабыз. Дастан Артисбекович. Эми мен толуктоо 30-40% уже алмаштырды деп атам да мен. Эми бул